балаң бале болгондо. Ата-энени сыйлоо, кадырлоо, айтканын угуу ары турсун. Ата-эне деген түшүнүктү мээсине киргизе албаган. Ата-энеге көчөдөгү жат адамга жасаганчалык жакшы мамиле жасабаган муун батышта эбактан бери бар. Жүнү көзүн тоскон, кулагы жер чийген сапсайган кандегин атасынан да, апасынан да жакшы алпештеп карап баккан жүн баштардын кылыгы өз башы менен кетсин. Биз эзелтен ата-эненин кадырын билген, атадан озунуп жебеген, энеден озунуп сүйлөбөгөн, атанын шыбыртын укканда ашкананын артына бекинген, эненин үнүн укканда ордунан учуп турган бир кереметтүү элбиз деп мактанайын десең, Я уже взрослая, я сама знаю, что делать. деп апасын кагып, күчүгүн жетелеп жөнөгөн кургурлар бизде да көбөйгөнү. Атанын алдында ооз ача албаган кыргыздын балдары атасын жакадан силке кармап, булку отургузуп, сөз менен жекирип, айтор биз деле абат болбой калыппыз. Тиле албай какшатып, билгенин кылып, бирөөнү уруп, бирөөдөн келтек жеп, бирөөнү тоноп, бирөөгө тонотуп, бирөөнү зордуктап, бирөөгө зордукталып, айланып келип ата-энесинин башына бале болгондорду айтпай эле коеюн. Канаттууга кактырбай, туяктууга тептирбей бактым эле. Өзүм ичпей ичирип, өзүм кийбей кийгизип чоңойттум эле. Чоңоюп алып мага кол көтөрөт, тил тийгизет, кагып силкет, тилимди албайт, какшатып бүттү деген ата-энелерди көрүп, угуп отурсаң оорукчан болосуң. Эмнеге деген суроо туулат. Таза дилибиз, таза динибиз бар эле го. Анан эмнеге ушундай пастыкка түшүп кеттик? Сыныктан башканын баары жугуштуу болуп, башкалардан жуккан жерде деле мынчалыкка жетпешибиз керек эле. Геп башкада болсо керек. Келгиле, мындан кутулуунун жолун чогуу издейле, чечимди чогуу чыгаралы. Чечим. Баланын бале болгону баланын өзүнөн эмес, ата-энеден экенин ата-энелер мойнуна алыш керек. Көптөр күнөөнү балага гана оодарышат. Жок, балада айып жок. Айып ата-энеде туура эмес түшүнүктө жана туура эмес тарбияда. Ата-эне маданияттуулук, билимдүүлүк, цивилизация дегенде Американы, Батышты же Орусияны элестетпеши керек. Көп ата-эне чапанынын этегин тепкилеген кара кыргыздын тукуму экенине намыстанып, маданияттуураак балдарды тарбиялоого аракет кылышат. Натыйжада же маданияттан жок, же илим-билимден жок, же бери кыргыз эмес, же ары орус эмес, арсар, мээри жок, таш жүрөк уул кыздар көбөйдү. Бала таза ишеним менен төрөлөт. Аны кийин ата-энеси отпарас, христиан, жөөт кылып чоңойтот. Бул пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун хадиси. Биз отпарас, же христиан кылбасак да, аты кыргыз, заты башка балдарды чоңойтуп жатабыз. Балам башыма бале болбосун деген ата-эне баласына нукура кыргызча тарбия берүүгө аракет кылсын. Сыртынан кооз, ичинен ирип-чирип калган батыш маданиятына суктанбасын. Балаңа жумшак, мээримдүү, сылык бол. Бала ата-энесинин тамагына караганда мээримине көбүрөөк муктаж. Ата-энеден мээр көрбөгөн баланын ата-энеге сыйы болбойт. Көргүсү келбей качып калат. Балдарын какшыган жер жамгырды күткөндөй күтүп, сагынып турушу керек. Орой сүйлөп, кагып силкип, урушуп, уруп тарбиялаба. Ооба, кээде урушканга, түгүл урганга туура келет. Бирок катуу кармайм деп дайыма орой мамиле кылуу баланын жүрөгүн катырат. Мындай тарбияда өскөн балдар бирөөдөн мээрим күтпөйт. Өздөрү да мээрим төкпөйт. Чоңоюп, өзү менен өзү болгондо ата-энесинен алыстап, өзүнчө болууну каалайт. Жалаң эле тарбия менен баламды жакшы кыла алам деген туура эмес. Тарбиясы бекем болсо да, үйдөн сырткы чөйрө балага терс таасирин баары бир тийгизет. Туура эмес жолго басуусуна себеп болот. Ошон үчүн ата-эне ар дайым басса турса баласына ыйман, ынсап тилеп дуа кылуусу керек. Атанын баласына кылган дуасы кабыл. Дуанын күчү менен баланы ар жамандыктан, жаман чөйрөдөн, жин шайтандын азгырыгынан сактоого болот. Ата-эне менен баланын ортосунда эч кандай тосмо болбоого тийиш. Ата-эне баланы тыкыр көзөмөлдөп, анын мүнөзүндө бир аз өзгөрүү болсо, дароо аны менен сүйлөшүп, себебин аныкташы керек. Эгер ата-энеңдин көзү бар болсо, аларга жакшы мамиле жаса, сөзүн ук, сыйла, колуңдан келген жакшылыгыңды кыл. Жаза аткарган ишке жараша болот. Ата-энеңе кандай мамиле кылсаң, балдарыңдан ошондой мамиле күт. Балдардын көзүнчө бири-бириңер менен такыр урушпагыла. Балдардын көзүнчө бири-бириңдин кадырыңарды түшүрбөгүлө. Жубайлар бири-бирин кандай урматтаса, балдар да аларды ошондой урматтайт. Ата-энеге тил тийгизген, кол көтөргөн, карабай таштап кеткен балдардын дээрлик баары кичинесинен ата-энесинин уруш талашын көрүп чоңойгон балдар. Үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда байланыш үзүлбөсүн. Ата-эне жумуш менен алек болуп, балдары телефондон колу бошобой, үй бүлөдө байланыш такыр үзүлүп калган учурлар болот. Мындай үй бүлөдө эгер аны үй бүлө деп атай турган болсок, кандайдыр бир көйгөй пайда болсо, аны чечүүнүн жолу табылбайт. Тилиң менен айтканды колуң менен аткар. Сөзүң башка, амалың башка болсо, балдарыңа эч качан тилиң өтпөйт. Бала тамырчы деп коет, аны алдап коюуга болбойт. Айтканын кылганыңа дал келбейби? Бүттү. Балдарды башкара албайсың.
Балдардын жүрөгүнө алаадан коркуу сезимин киргизүүгө аракет кыл. Ушул эң зарыл жана натыйжалуу иш. Эгер балада алаадан коркуу сезими пайда болсо, бул сенин жеңишиң. Эми үйдө тынч отура берсең болот. Балаң кайда жүрбөсүн, ким менен жүрбөсүн, аны жамандыктан кайтарган Алла аны менен бирге. Балдардын ден соолугуна көңүл бор. Баланын оорукчан болуп калуусу анын жашоого кызыгын кетирет, кайдыгер болот. Ата-эне бир туугандарына мээри болбойт, кекчил, башкаларды бүт жек көргөн адам болуп калат.